Арстанбаптын Турбаза конушунда 100 окуучуга ылайыкташкан 3 кабаттуу мектеп курулуп жатат. Учурда куруу иштери мектептин 2-чи кабатына жетти. Ага айылдагы усталар жана жергиликтүү тургундар өз ыктыяры менен жумушка тартылган. Мындагы окуучулар өзгөчө кыш мезгилинде 7 чакырым алыста жайгашкан борбордук мектепке жөө каттап кыйналгандыктан ушундай демилге көтөрүлгөн. Турбазадан сурап bir 10 сөтүк алдык. 20 сөтүккө проект өтпөйт экен. Өкмөт тараптан куруп бербейт экен аны. Ошого эл ашар жолу менен ушу мектепти баштадык. Баштадык эле өткөн жылы. Биринчи этажын бүтүрүп койдук эле, мына бир экинчи этажды бүтүрүп атабыз ашар жолу менен. Айыл өкмөт чоң жардам берип атат бизге. Бүйлө 800 миң, 900 миңге жакын акча материалдан жардам берди. Мындан сырткары Кош-Терек участкасында да жаңы бүткөрүлгөн 4 бөлмөлүү 200 чарчы метр мектепти Орусияда иштеп жүргөн айыл тургуну куруп берген. Bu mektepte asasın kuruluşuyla uşa Sopip Abıcan Taşpılatoviç özü sponsorluk kılıp materyallarda bardığını özünü yanıdan akçasından alıverdi. Azırgı bol jolmenен hesablaş boyunca bu baş mektepte kuruluşa ketken materyallar için ketken sarf harajat 5 milyon болуп турат. 140 орунга ылайыкташкан 9 жылдык Кош-Терек мектебинин негизги имараты 2005-жылы ашар жолу менен курулган. Курулушка сарпталган 3 миллион сомдук чыгымдын барысын жергиликтүүлөр өздөрү чогулткан. Ал эми бүгүнкү күнү ошол эле мектепте 400дөн ашык окуучу 3 сменде билим алат. Окуучулардын камын көргөн мугалимдер демөөрчүнү көбүнчө өздөрү издейт. Азыркы күндө şu айыл өкмөттүн жардамы менен стулдар келтирилген. Дагы айыл өкмөттүн жардамы менен мектепке şu паровой отопление кырышты күтүп турабыз. Мени оюнча şu Кудай буйрган болсо, şu bir жуманын ичинде şu мектепти ишке түшүрүп, бизде асасий проблема болгон şu 3 сменден чыгабыз. Арстанбаптагы номер 19 мектепте өткөн жылы 7,5 миллион сомго мектеп курулган. Анын 1,5 миллион сому Арис тарабынан каржыланса, калганы ата-энелер тарабынан бүткөрүлгөн. Кошумчалай кетсек, Базар Коргон районунда жалпы 65 мектеп бар. Алардын 4-өө жараксыз болсо, быйыл 2 жаңы мектептин имараты пайдаланууга берилген. Эмир Сариев, Алымбек Равшанбек уулу, Чолпон, Базар Коргон району.